Бүгін Борбор калабызда эң мыкты жаңылык болуп жаткан кези бардыгыңыздарга белгилүү түрк тасмаларынын жумалыгы болуу алдында турат. Бул тасмалар боюнча алыстан келген конокторубуз маек куруп беришмекчи. Борбор калабыз Бишкекте 2018 жылдын 26 июнунан тарта 30 июнуна чейинки күндөрү Түркия Республикасынын Маданият жана туризм министрлигинин жана Кыргызстандагы элчиликтин колдоосу менен Түркиянын жергиликтүү ой пикир коому экинчи түрк тасмалар жумалыгын өткөрөт. Экинчи түрк тасмалар жумалыгынын алкагында Кыргызстандын кино сүйүүчүлөрү акыркы жылдары түрк кинорежиссерлор тарабынан тартылган 5 тасманы акысыз көрө алышат. Мына дал ушул аталган иш-чарага белгилүү түрк режиссерлор жана актерлор күйөрмандар менен жолугушуу өткөрүштү. Мен 20 жылдан бери маданият тармагында эмгектенип келем. Кыргызстанга келгениме өтө кубанычтамын. Бул жакка келерде көп ойлондум, бирок өкүнгөн жокмун. Өтө сонун эли бар экен. Барыңыздарга рахмат. Бул долбоордун негизги максаты Кыргызстандын кинематографисттери менен Түркия режиссеру биргеликте иш алып баруу, мыкты тасмаларды жаратуу болуп эсептелинет. Учурда 5 кинонун ичинде да белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Кызыл жоолук жалжалым чыгармасына тартылган тасма да сунушталат. Бул дагы болсо эки элдин ынтымагын бекемдээрин белгилешет уюштуруучулар. Evet, burada Бул тасма жумалыгын экинчи жолу өткөрүп жатабыз. Биз үчүн өтө кубанычтуу кабар. Эки өлкөнүн ынтымагы үчүн да бул иштер чогуу аткарылып жатат. Көп жактарыбыз да окшош экен. Мисалы каада салттарыбыз. Биз бир тууган элбиз. Алдыда дагы көп иш-чараларды өткөрөрүбүзгө ишенем. insani duygularını ifade ediyor.